түпкү тамыры Сусамыр, азыркы Сары Өзөн да. Достуктун былтыр жетекчилери өзгөргөндө алар мени кал деген жок. Бияктан Сары Өзөндөн Сунуш түстү. Тең салмалыктуу калыстык болбойт. Неге дегенде оюнчулар көп, калыс бир. Көкбөрүдө каржы жалаң гана демөөрчүлөр. Жеңиштин дамытаткан эң сонун жеңилүүнүчү. Тенден кетип калды деп күнөөнү бири-бириңизди Болот андай. Болот. Азыркы мезгилде Сары Өзөндө атаа чыккан ат жок. Жетектеп жүргөн жигиттер действительно аябай салым салышты. Нолдон алып жакшы деңгээлге чыгарып туруп, бирок нолдон да ылдык төмөнгө кайра чүрүп кетчү да. Расходко кетип калчы, турнирге кетип калды деп эле. Сары Өзөн эчтекеси жок. Оюнчусу жок, же сарайы жок. Сары Өзөн командасын нолдон көтөрүү кыйынчылыкка туруп аткан жокпу? Нолго чейин жеткирип алайлычы биринчи. Нолго чейин. Минуста турасыздар да. Минустабыз азыр. Чындыкты, ачуу чындыкты тике карап жылмайып тосуп алган жакшы го дейм. Диван эксперттер көп бизде депчи. Экөөбүздүн жылдызыбыз келишпесе сен мага 5 тиын да бербейсиң. Ишенбей койгондорго далилдеп келип тастаптырбы? Акырындык менен ишенбей аткан кишилер ишенет. Чоң деңгээлге көтөрүлүш үчүн канча жыл керек келет? Физикалык жактан биздин казак жигиттери мыкты экен дешти. Сары Өзөн жаңы аттар менен, жаңы жүздөр менен чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылстайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, кезектеги маегибизди сиздерге сунуштаганы турабыз. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй Ат сарайдын ичинде турган чагыбыз. Бул жака келип калуубуздун себеби Сары Өзөн командасы боюнча негизинен эле Сары Өзөн командасынын тренери Темир Молдокулов мырза менен кененирээк маек куруу үчүн келип калган чагыбыз. Азыр бир аздан кийин жолугабыз. Темир мырза дал ушул жакта экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы, кандайсыз? Келип калдык сиз менен дал ошол Сары Өзөн командасы боюнча негизинен эле өзүңүз боюнча бир жеке маек алуу үчүн. Куш келипсиңер. Кандайсыз негизинен эле? Жакшы, Кудайга шүгүр, аман эсен жүрөбүз. Сиз жакшы келип алдыңызбы? Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Сонун келип алдык. Азыркы учурда Сары Өзөн командасынын тренери деп да жогоруда тааныштырып айта кеттим. Анан негизинен эле бул улак жөнүндө сүйлөшкүм келип турат да. Жакында эле 21 февралда дал ушул улак болуп өттү. Негизинен эле кандай болду ал улак? Ал улакты Жеңишке жеттиңиздерби? жеңишке жеттик. Ал улакты биздин бир Каныбек деген тууганыбыз уюштуруп берди. Атайын ушул эски мурунку улакчылар кадрга көп кирбей калды. Азыр YouTube каналында көп көрүнбөй калды. Ошолорду чагылдырам деп анан кийин товарищеский бир турнир өткөрүп берди. Чүйлүктөр менен ушул таластардын ортосунда. Жакшы оюн болду, көрдүңүздөр. Канча команда катышты? Эки эле команда, Чүй менен эле Талас командасы ойнодук. Жакшы оюн болду, Кудай буйрса. Кырсыгы жок, тең оюн болду. Сонун оюн болду. Мисалы, ар бир оюнда кыйынчылыктар болот эмеспи, ар кандай кызыктуучулары. Эмес менен башка оюндардан өзгөчөлөндү? Жакшы оюн болду деп айтып калдыңыз. Эми элдин баары жакшы болду деген үчүн жакшы болду деп атам да. Эмнеге дегенде биз оюнчулар жакшы жаманын эле билбейбиз да. Анан ошо көрүүчүлөр, ушул жерге келип көрман кылган, көрмандык кылгандардын баары ошол айтты. Ушул оюн өзгөчө жакшы, мындай кооз, көргөнгө аябай приятный болду дешти. Ошондуктан жакшы болду деп атам. Канча бир менен жеңишке жеттиңиздер? 3 тайм бою основной убакытта тең чыктык. Анан бизде жанагы алтын топ деген бар, алтын гол деп коет. Ошондо 7-минутунда 10 минут берилет ошол убакытка. 7-минутунда биз чүйлүктөр салып кеттик да. Эң көп дал ушул убакытты салган командаңызда кайсы мырза болду? Жок, ал күнү андай болгон жок. Ар бирөө бирден эле салгандай болду да. Анан жогорудан бери Сары Өзөн командасы тууралуу сүйлөшүп калдык. Дал ушул Сары Өзөн командасына тренерлик кылганыңызга канча жылдын жүзү болду? Былтыр Ноорузда ушинтип тренерге болуп баштагам Сары Өзөнгө. Андан кийин турнир болбой калып, билесиңер, Тилекке каршы. Андан 9-майга койдук, 31-нде андан кийин бир себептер менен маштыруучу болуп алдым. Анан быйыл кайра эле ошол маштыруучу милдетти аткарып атам. Дал ушул маштыруучу болбойсуңбу деген сунушту кимдер аркылуу түштү? Кимдер айтты? Ошо федерациядан жаңы жетекчи болуп шайланган ошол киши
биздин облустун федерациясынын жетекчиси Мирбек Мияров. Ошолор сунуштады. Анан кийин жоктой албадык дегендей. Дал ошол сунуш түшкөндө мисалы жоктой албай калдык деп айтып калбадыңызбы? Бир чети сүйүндүңүз, сөзсүз түрдө бир чети. Мен ушунчалык мисалы команданын, бир команданы түптөп чыгарылган, Сары Өзөн командасы түптөп чыгарылган, мисалы кыргыздарга аты таанымал курама команданын бири. Анан мисалы дал ошол команданы мен мындан да мыкты кылып чыгара аламбы деген мисалы ойлор болсо керек, Ойлор болот, албетте. Анда ойлор баймай болот. Анан кийин бирок тилекке каршы, сиз өзүңүздөр баарыңар билгендей, азыр чүйдүн жигиттерин көбү эле бөлөк клубтарда ойноп жүрүшөт. Сары Өзөндө эмес. Сары Өзөндө быйыл Чүй облусунун федерациясы, Көкбөрү федерациясы тарабынан райондор аралык оюн уюштурулган. Атайын жаш балдарды өстүрөйлү деген ой максатта 97 менен 2007 жылдын аралагында төрөлгөн балдардын арасында уюштурулган. Ошол көбүнчө ошол жаштарга басым жасап, анан кийин быйылкы курам ошо жаштар менен толукталды. Негизинен эле жаштар менен толукталып калды деп айтып калбадыңызбы? Сары Өзөн командасынын мурунку балдары азыр башка командаларда ойноп жүрүшөт. Башка клубтарда. Башка клубтарда. Анан бул негизи туура эле көрүнүш, башка командаларда ойноп жүрүү, улак тармагына келсек. Эми спорт да бул. Спорт ушундай туура өнүксө, ушундай өнүгүш керек да. Эгерде жок, ар бир облустун жигити өзүнүн облусуна ойнош керек десек, анда Көкбөрүнүн деңгээли өспөй калат да. Бир деңгээлде алып калат. Мисалы ушундай улактарда болгонбу? Өзүңүздөрдүн эле командаңыздарда бирге ойлоп жүргөн балдарыңыздар менен мисалы карама каршы ойноп калган учурлар. Болот да. Алар мисалы тактикасын билесиңер, мисалы жеңүү оңой болсо керек. Азыр Көкбөрүндө көп форматтар болот го, райондор аралык, айылдар аралык, анан тигине мындай ошол жерден бир жигит менен постоянно ойноп жүргөн жигиттин бөлөк командада ойноп калышы мүмкүн, анан кийин это нормально дегендейчи. Азыр эми Сары Өзөн командасынын балдары жаңыландыбы? Айтып атпайм, жаңыланды. Көп болбосо теңи ошо жаш балдар. Эски жүздөрдөн мисалы кимдер калды? Эски жүздөрдөн баарыңарга белгилүү капитан болуп Нурбек Юсупов калды. Эржан Тургунбаев калды, жеке. Ошол Айбек Иманалиев деген жигит бар, көп жылдан бери Сары Өзөнгө кызмат кылып келген жигит. Анан айтып калдыңыз, ушул бул тармакка келүүңүзгө негизи канча жылдын жүзү болду? Көкбөрүгөбү? Көкбөрүгө келүүңүздүн себеби тарыхынан баштайлычы. Көкбөрүгө мен 2001 жылдан баштап Көкбөрү ойноп келатам. Жергиликтүү Рассвет деген клуб бар болчу бизде. Команда ошолго ойноп баштагам мектепти бүткөндө. Ошондон бери 11-ди бүтөөр менен эле Көкбөрүдөм да. Профессиональный жанагы тайгазанда. Ушул жактан сурай бере кетейинчи, негизинен Көкбөрү эмнеси менен өзгөчө сизди тартып алды? Бала кезден бери ат минип, ошол улакка кызыгып жүрүп, анан ошол байкелерибизди көрүп, ошолордой болсокпу деген кыял менен жашап жүрүп эле ошентип Көкбөрүчү болуп кеттик. Улакка келгендеги эң биринчи командаңыз? Рассвет. Канча жыл ойнодуңуз? 2-3 жыл ушундай ойнодум. Андан кийинки командаларыңыз, мисалы, жаңы улакка келгенден баштап ушул кезге чейин канча команда алмаштырдыңыз? Рассветтен кийин Ойгайың деген Таластын командасын ойнодум 1 сезон. Андан кийин Бостери деген команда куралган. Бостери деген командада 2-3 сезон ойнодум. Андан кийин өзүм досторум менен экичөөбүз биригип бир команда курап чыкканбыз, Сусамур деген команда. Ошол Сусамур деген команданын түпкү тамыры Сусамур, казыркы Сары Өзөн да. Сары Сусамур жүрүп кийин Тынай командасы менен кошулуп Сары Өзөн деген командага аталды. Андан кийин мен ал жактан кайра бөлөк команда курап чыктым, ГУВД. Андан кийин ГУВДден МВД, МВДден кийин Сокулук командасы, Сокулук командадан кийин кайра Сары Өзөн таркап кетип, кайра ошол Сокулук команданын тамырынын негизинде бириндик командасы уюшкан. Андан кийин мен Сокулук команда ошол МВДни курап турган Сокулукту курадым. Андан кийин ошол биримдик Аю деген команда чыкты. Сары Өзөндүн
Эми балдары менен көбүнчө аттар ошол жака өтүп Сары Өзөн командасы куралды. Ой, биримдик командасы. Мен кайра Сокулук деген команданы түптөп чыктым. Ошентип жүрүп, анан кийин Достук деген командага келдим. Достук деген командадан 1 жыл ойноп туруп, анан кийин машыктыруучу болуп, ошол жерден машыктыруучу менен алек болуп жүрөм. Достуктан кетүүңүзгө дал ушул Сары Өзөн командасына машыктыруучу болбойсуңбу деген сунуш болдубу? Достук командасында машыктыруучу болуп жүргөндөбү? Жок, кетүүңүзгө себеп эмне болду? Достуктанбы? Достуктан кетүүгө себеп деле болгон жок. Былтыр Сары Өзөн сунуштады, бирок Достук өзү жетекчилери өзгөрдү да. Достуктун былтыр жетекчилери өзгөргөндө алар мени кал деген жок. Бияктан Сары Өзөндөн сунуш түштү, Сары Өзөнгө келип машыктыруучу болду, ошо менен эле өтүп кеттик Сары Өзөнгө. Мисалы, азыр Сары Өзөндөн балдарды алмаштык деп калдыңыз. Алардын мисалы улакка болгон кызыгуусу, улакка болгон өнөрү кандай экен азыркы жаш балдардын мисалы? Жаш муунун деп коелучу, мурунку кез менен азыркы кезге салыштырмалуу. Жакшы эле, булардын баары көзгө көрүнүп калган, мындай чүйдүн ичинде атага чыгып калган балдар менен куралды да бул команда, мындай айткандай. Элдин көзүнө аттын кашкасында болуп көрүнүп калган балдар да. Айтып калбадыңызбы жогоруда сөзүңүздө, мен дал ушул улак чөйрөсүнө 11-де бүткөндөн баштап эле ушул жакта жүрөм депчи, анан үй бүлөдө апаңыз, атаңыз каршылык болгон жокпу? Көбүнчө апа каршылык болот го. Каршылык болду. Мен студент кезде ошол 11-де бүтүп студент болдум. Студент кезде сабакка барбай, Көкбөрүгө, улактарга барып качып жүрдүм. Ушинтип бир 2 жыл качып жүргөндө анан үйдөгүлөр деле болбой калды эми сен ачык эле суранып кет деп. 2 жылдан кийин официально уруксат беришти кыскасы. Качпай барып суранып кетип жүр деп. 2 жыл бирок мышкычкан ойнодук да үйдөгүлөр менен. Мен качам, алар карайт күнү кечинде келип. Колумду карайт, колум тытылып келген. Бетимди мындай карайт, кайер тытылып келди деп ошолтуп жүрүп жүрсө көндү. Эң чоң жаракат алганыңызды эстеңизчи. Кайсы оюнда, кайсы команда менен ойноп жаткан? Жок, кайсы оюнда, анан кайсы командада болгон жок андай жаракат. Айылдап эле бир улактан бутум сынган. Айылдап эле мындай жер улактан бир колум сынган ошондо, андан катуу деле жаракат Чоң болгон жок. оюндарда андай болгон эмес. Жок, чоң оюнда болгон жок, андай чоң жаракат алган жокмун чоң оюнда. Мисалы, дал ушул жогорудан бери көптөгөн командалар санап өттүңүз, дал ушул биздин коңшу өлкөбүз болгон Казакстан жергеси менен ойноп калдыңыздар. Ооба. Көп учурда улакчылар айтып калат да, казакстандыктар менен ойноп калган учурда кээ учурда калыстык да болбой калат депчи. Чоң спортто мен мындай эле айтайынбы? Болгон дүйнөлүк чоң спортто, күрөштө болсун, футболдо болсун тең салмактуу калыстык болбойт. Эмнеге дегенде, оюнчулар көп, калыс бир. Калыс көрбөй калышы мүмкүн. Бирок кээинки учурларда атайын дагы калыс тескери кылып коюшу мүмкүн. Бирок көп учурларда мен калыста болуп көрдүм да. Мен калыстыкта кызмат аркалагам, көбүнчө учурда калыс көрбөй калат. Бирок болот, действительно кээинки учурларда калыс бир жака, бир тарапка тартып койгон учурлар болот. Айтып калдыңыз анан, мен калыста болуп көрдүм депчи. Анан калыс болгон жакшы экен, же болбосо оюнчул ойноп жүргөн жакшы экен? Кайсынысы мисалы орчулуу? Оюнчу болгон жакшы да. Калыс деген бир команда сөзсүз утулат. Ошол команда, утулган команда сөзсүз нааразычылыгын айтат. Уткан команда нааразы болбойт эч качан. Оюнчу болсоң оңой да. Тем более капитан эмес болсоң вообще оңой да. Капитан болсоң милдет көп да. Дал ушул капитандын милдеттери тууралуу айта кетсеңизчи анда. Капитан ар бир моментте, жана спорный моменттер болот. Ошол жерден барып туруп өзүнүн туура жагын далилдеп бериш керек. Жана оюнчуну башкарып, оюн ичинде башкарып туруш керек. Тартипти сакташ керек, балдардын, команданын тартибин сакташ керек. Тазалыкты, моундай конюшнянын аттардын арасында тазалыкты, ушул балдарды постоянно ушул контролдоп туруш керек да. Оюн учурунда аттарды минип даяндаган учурда бүт баарында ушул милдет капитан да. Сурагым келип турат да, ушул улак чаатында жүргөндөрдөн негизинен ким каржылайт? Улак спортто негизинен улак спортунда. Көкбөрүдө каржы жалаң гана демөөрчүлөр, спортсмендер, өзү патриот адамдар, айылда жүргөн эле байкелер, ошолор 1 жылкысын берет, 1 коюн берет, эркис бизнеси бар байкелер бирке акча берет, ушинтип эле биздин Көкбөрү жерге
демөөрчүлөр менен эле Көкбөрүнү эгерде мамлекет өзү каржыласа, Казакстандыкындай кылып, анда биздин Көкбөрү өтө бөлөк деңгээлге чыкмак да. Айтып калдыңыз, демөөрчүлөрдүн аркасы менен эле каржылап келет депчи, анан колдогон демөөрчүлөр көппү? Көп, аябай көп фирмалар бар, билесиңер, белгилүү Шоро фирмасы канча жылдан бери бизди Көкбөрүнү өзүнүн полный федерацияны каржылап жүрөт. Дагы кайсы фирмалар бар? Мен билген ушулар. Дал ушул чоң убактарда ойногондоруңуздарда баш байге негизи эң чоң баш байгеңиздер эсиңиздерде, командаңыздар менен утуп алган? Эң чоң баш байгеби? Мен эсимде калган эле бир Honda CR-V деген автоунааны утуп алганбыз. Чүйдүн канча бир 70 жылдыгы беле, 90 жылдыгы беле, 90 жылдыгында. Район оюн болгон, ошондо Сокулук району бар, ошону утканбыз. Ошону балдар мага белек кылып беришкен. Болгон эстеликте калган ошол экен чоң байге. Анан сөзсүз түрдө спортто жеңүү да болот, жеңилүү да болот. Жеңиштин дамын таткан эң сонун жеңилүүнүчү кантип көтөрөсүздөр? Командаңыздарда мисалы, сенден кетип калды деп күнөөнү бири-бириңиздерди Болот андай. Болот, ооба, сөзсүз андай болот. Сенден кетти, мындай кылып койсоң тигиндей болмок, тигиндей кылып койсоң андай болмок деген сөздөр көп болот, бирок сөз бойдон кала берет да. Өтүп кеткен нерсени артка кайра албайсың да. Өттү кетти, кала бересиң. Анан азыркы тапта Кыргызстанда улак өнүгүп жаткан учуру, мисалы жаш балдардын кызыгуусу мурункудайбы? Мол, мен мисалы шаардын четинде жашаганга байланыштуу биздин бул шаарга жакын болгончуктан көп деле эмес кызыгуу, бирок айылдарда аябай эле кызыгуу болуп атат. Менин угушум боюнча балдар аябай кызыгат. Эшек улак чыгып атат, тай улак чыгып атат. Анын баары Кудай буйрса ошо келечектеги көкбөрүчүлөрдө ошо жигиттин баары. Анан мисалы кээ бир учурда да айтылып калат, улакта мисалы көрүп калабыз, сөзсүз түрдө видеолор чыгып калган учурда комментарийлерде азыркы мисалы улактын тактикасы да бузулуп кетти, мурун башкача ойнолчу депчи. Ооба, тактика спорт өнүккөн сайын тактика өзгөрөт экен да. Дүйнөлүк спорт деле өзгөрүп атпайбы? Ошондой эле да. Мисалы, сууда сүзгөндөр мурун деген 15 секундта 100 метр сүзсө, азыр 9 секундта сүзүп атышпайбы? Ошо да биздин байкелерибиз көкбөр ойноп жүргөндө аттары, допустим, бир казандан казанга чейин 10 секундта чуркаганда, азыркы аттар 7 секундта эле чуркап коет. Скорость өзгөрүп атат. Балдардын ылдамдыгы өзгөрүп атат. Эмнеге дегенде көкбөрү өнүгүп атат. Салмак, көкбөрүн салмагы өзгөрүп атат жылдан жылга. Бирде 35 кылышат, бирде 32 кылышат, бирде 30 кылышат. Ошол темпке жараша көкбөрүнүн немесин дагы салмагын да өзгөртүп атышат. Текен. Сары Өзөн командасынын мен аттары тууралуу сурагым келип атат. Мисалы, атага чыккан кайсы аттар бар? Кайсы аргымактар? Сары Өзөндө азыркы кезде атага чыккан бир эле крас бар болчу, ал дагы Тилекке каршы. Жекеме аргымак болчу, ал да Тилекке каршы сатылып кетти бөлөк клубка. Азыркы мезгилде Сары Өзөндө атага чыккан ат жок. Ошондуктан азыр Сары Өзөн жаңы аттар менен, жаңы жүздөр менен чыгат. Жаңы аттар, жаңы буга чейин жетектеп жүргөн жигиттер действительно аябай салым салышты. Бир улакчынын айткан сөзү бар, 0-дон алып туруп деңгээлге чыгарганбыз дедиле, бирок 0-дон алып жакшы деңгээлге чыгарып туруп, бирок 0-дон да ылдыйкы төмөнгө кайра чүрүп кетчү да. Азыркы бул этапта Кудай буйруса жаңы аттарды алып, биякта спонсорлор чыгып атат, жеке ишкерлер, байкелер аттарды алып, ошолорду Сары Өзөн намында калтырабыз деген ойдобуз да. Эч ким кетпейт, эч ким сатпайт. Мурун контрактка кетип калчу, анан ал эле, бул эле, ол эле расходко кетип калчу, турнирге кетип калды деп эле жок болуп кетчү да. Подарка берген аттар ушун, демөөрчү кылып берген аттар ушинтип эле жок болуп кетөбүз. Мындай Кудай буйруса андай болбойт деген ойдобуз. Айтып калбадыңызбы, негизи 0-дон көтөрүп, ушундай бир деңгээлге чыгарып туруп, ошондой бир деңгээлден кайра 0-дон да төмөн деңгээлге түшүрүп коюшту депчи. Кандайдыр бир наразычылык барбы? Ооба да, мен мисалы 0-дон төмөн даражага түшкөндө келдим да Сары Өзөнгө. Сары Өзөн эчтекеси жок. Оюнчусу жок, же сарайы жок, же аты жок, эчтекеси жок. Бир жыл мурун. 2 жыл. Мына былтыр деле эчтекеси жок. Быйыл деле эчтекеси жок. Бөлөк клубтарда мисалы аттары бар,
сарайлары бар. Бизде ошонун эчтекеси жок да. Жада калса ээрі жок. Каждый өзүнүн ээрин көтөрүп келет. Анан Сарыөзөн командасы 0дон көтөрүү кыйынчылыкка туруп аткан жокпу? 0га чейин жеткирип алайлычы биринчи. 0га Азыр чейин. минуста турасыздар да, э? Минустабыз азыр. Колдоп келгендер болуп атат да, демирчүлөр, э? Кудай буйрса ооба. Алла чүй эл деле ойгонуп атат. Байкелер ойгонуп атат. Ат алып берип атышат. Чүйдө өзүнүн патриот жигиттери бар экен. Аттарын берип атышат сунуштап. Көргүлө, алгыла, жараса ойногула деп. Негизинен Сарыөзөн командасы жогоруда сөзүмдө да айтып кетпедикпи? Кыргыз элине белгилүү командалардын бири, атагы чыккан. Анан дал ушурда сиз дагы азыркы мага бир таң калууну жаратты. Сарыөзөн командасы 0дон түшүп кетти дегенчи. Муну команда, негизинен өзүңүз тренер катары бул сөз мисалы көтөрүү орчулукка турбайбы? Жок. Тоочу. Чындыкты, ачуу чындыкты тике карап жылмайып тосуп алган жакшы го дейм. Туурабы? Мисалы мурунку команда мисалы ошондой түшүрүп кетти деп айтып калдыңыз, нараазычылык сөз түрдө болот депчи. Мисалы ошол команда өзүнүн күнөөсүн сезип, кайра кечирим сурап келип, же болбосо кандайдыр колдоолорду көрсөтсө, кандай кабыл аласыздар? Кабыл алабыз туура эле. Бул спорт болуп турат. Ооба да. Туура эле кучагыбызды жайып эле тосуп алабыз. Анын Жардам берген кишидин кучак тосуп алабыз да, кучак ачып кучактап. азыркы тапта да айта кетейин, Сарыөзөн командасына сөз түрдө спонсор болом деген айымдар болобу, мырзалар болобу, кайрылырса болот сизге. Конечно. Ар дайым дайымбыз. Эшигибиз ачык. Анан айтып калдыңыз, Бир кезде бир белгилүү улакчыбыз, ошол эле тренер болуп, жакшы сөз айтып кетти. Ошол сөз интернетте жүрөт. Ар бир немеге вставка болупчу. Диван эксперттер көп бизде депчи. Үйдө жатып алып экрандын ар жагында сүйлөп берет, тигини алса болмок, анан буну алса болмок, анан тигинтпейт, мынтпейт деп. На самом деле мына мен тренеримби, мага деле азыр көп замечание келип атат. Тиги баланы алса болмок, анан бул атты алса болмок деп. Бирок ошол бала менен ошол ат келбейт. Же тыйын маселеси чечилбейт, же болсо атты бөлөк бирөөгө уже обещать этип койгон, же сатам деп кол ачып койгон ушундай да. Бала болсо бөлөк команда менен келишим түзүп койгон, же болбосо дагы бирдемке үйүндөгү шарттарына байланыштуу ушундай көп нерселер болот, бирок аны деген только үйдө жатып алып туруп эле сунуштай берет да. Ооба. Анан мисалы айтып калдыңыз, дал ушул башкалар менен келишим түзүп койгондор болот депчи. Анан дал ушул командада ойногон балдарга канча сумма каражаты бөлүнөт? Ар кандай. Зарплата деп коечу, айлык акы. Айлык акы эмес. 1 жылдык бизде Көкбөрү жаатында контрактешет. Эми $2000 жогору ушундай алышат да. Анан 1 жылга. 1 жылга. 3 оюн болот өзү бизде. Нооруз, 9 май, 30 август Кубок президента билесиңер, э? Ошол оюнга ушул $2000 жогору алып башташат. Деңгээлиңе жараша, профессионализм, күчтүүлүгүңө жараша. Стаж имеет. Утсаң да, утпасаң да аласың ба акчаны? Же утулуп калсаң албай каласың ба? Утса да, утпаса да калат. Анан тышкары уткан байгесин өздөрүнчө бөлүп алат дагы командадагылар, оюнчулар. Азыркы тапта өзүңүздүн командаңызга канчадан алып жатат? Айттым го $2000 өйдө алып жатат деп. Башка командаларда мындан да жогору болушу мүмкүнбү? Болот. Квартира бергендер бар, машина бергендер бар. $10,000, $20,000 бергендер бар. Ошол. Бул ар бир адам өзүнүн дал ушул оюн жаатында деңгээлине жараша. Деңгээлине жараша, адам менен сүйлөшүп алганына жараша. Жылдыздар келишпесе, мен мыкты оюнчу болсом дагы, экөөбүздүн жылдызыбыз келишпесе, сен мага 5 тиын да бербейсиң. Бирок мен өтө деле кыйын оюнчум болбосом деле, бирок жылдызыбыз келип калса, сен мага үй сатып бересиң. Ушундай да. Демек, бул жакта эң биринчи адамгерчилик жана мамиле. Ооба, адамгерчилик бар, мамиле бар, сөзсүз. Өткөндө 21-нде улак болуп өттү, Талас командасын, Талас жергесиндеги командасын утупсуздар. Ошондогу бир Сарыөзөндүн сүйүнүчүн. Сүйүнчтүү. Көрөрмандар аябай сүйүнчтүү, эмнеге дегенде комментарийлерге көп жылуу сөздөр жазышты, лично жазды, деги ошол жерде ойногон балдардын көбүнө жылуу сөздөр жазылып, ийгилик каалап, колдоо көрсөтөбүз деген сөздөр жазып, ушуга кубандырды. Ишеним арткандар көп болсо керек. Бар да. Ишенет, ишенбей койгондор да бар, ишенгендер да бар. Ишенбей койгондорго далилдеп келип тастаттарбы? Эми оюн көрсөтөт да.
Аны деген мен далилдеп салам дегенден эме алысмын, бирок Кудай буйрса акырындык менен ишенбей аткан кишилер ишенет. Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Баягы көч бара оңолот дейт го. Оңой Сары Өзөндө да. Сары Өзөн мыкты команда болуп, кайрадан жана сиз айткандай -0дон чоң деңгээлге көтөрүлүш үчүн канча жыл керек белет? 1-2 жыл убакыт керек. 1-2 жыл убакыт керек, анан кийин жакшы аттар керек да. Жакшы аттар, команда. Сиздин команда айтып коесузбу, жаңыланды депчи. Эң кичүү баласы канча жаштан канча жашка чейинки балдар? Эң кичүүсү 2005 2004 ушундай жылкы балдар, эң кичүүлөрү жаш балдар. Эң улуулары 87. Анан улактан мен угуп калган учурум болгондо 40 жаштан өткөндөн кийин улакчылар өзү эле токтотуп коет экен депчи. Мен карабайсың, курсак чыгып калган, бет толуп калган. Бар бирок формада жүргөндөр. Мисалы 83-жылкылар, 43-тө Ильяс Исаков деген бар. Достук командасында коргоочу, ал өзүн жакшы карайт экен. Спорт менен машыгат жакшы. Топ ойнойт, волейбол ойнойт. Залга барат, ал азыркыга чейин ойноп жүрөт мисалы. Адамдын өзүнөн. Ким кандай өзүн карайт. Кыргызстандагы улакчылардын мен ынтымагы тууралуу сурагым келип атат да. Ынтымагы кандай? Негизи жер болуп бөлүнүп каласыздарбы? Жок. Мен ушуну дагы бир корреспондентке айткам, мындай экен. Ар бир өзүнүн мууну менен баягы тең түшү менен мамиле кылып кете берет экен. Мен мисалы өзүм курактагылар менен Кыргызстандын 7 дубанында досторум бар, үзөңгүлөштөрүм бар, тааныштарым бар. Ушундай эле менден кийинкилер, менден мурункулар да ушундай да. Ар бирөөнүн өзүнүн ушул Кыргызстан боюнча тааныш дос күтүп алган да. Коңшу өлкө мененчи, дал ушул Казакстан жергеси менен Бар. Меники бар мисалы. Казакстанда досторум бар, катышам. Үй-бүлө менен катышам. Алыш беришим бар. Мен жогоруда сөзүмдө да ушул суроону бере кеттим. Көп учурда мисалы сиз да жакшы сөз айтпадыңызбы, диванный критиктер көп депчи, диванды жатып алып эле көп сөздөрдү жазган. Анан дал ушул кыргыздар менен казактар тең тайлашып ойлоп калган учурда казакстандыктарга көбүнчө хейт кетет, нааразычылык. Ар дайым чыр келишет, булар депчи. Айттым го, чыр деген любой жерде бар дебедимби? Любой спортто чыр бар. Жок, ушул нерсени сурайын деп аткам. Казакстандын улакчылары менен Кыргызстандын улакчыларын салыштыра келгенде кимиси мыктыраак? Казак бир туугандар өздөрү мойнуна алып атышат. Кыргыздар мыкты экен, атты жакшы башкарат экен деп. Болгону физикалык жактан биздин казак жигиттери мыкты экен дешти. Физикалык жактан. Ат башкарган жагынан, улакты энген, салган жагынан кыргыз балдар мыкты экен деди. Мойнуна алышты. А сиздин оюңузчу? Физикалык жактан? Действительно, физикалык жактан биздин балдар бизге аксайт. Неге дегенде бизде машыккан балдар аз. Баягы жаратылыш берип койгон эле, Алла Таалам берип койгон эле күч менен эле ошол убакытты тартып жүрүшөт да. Атайын барып, залга машыгып, күн-түн же болбосо жыл бою 2-3 жыл, 5 жыл машыккан жок спортсмендер аз. Өзүңүздөрдүн командаңыздарга дал ушундай мисалы машыгууларды киргизип жатасызбы? Башка командалардан өзгөчөрөөк болобу? Бизде ооба кирет, ал любой командада бар, бирок только сбор учурунда да. Ошол чуркайт, топ ойнойт, залга барат, антет, мынтет. Бирок алдан тышкары өзү дагы алек болуш керек да ошо менен. Бирок ошону менен алек кылышпайт да көбү. Арасынан ушунча клуб, ар бир клубта мисалы 12 бала болсо, ошо 12-нүн бирөөсү кылса жакшы да. Кээерки клубтарда бирөөсү да кылбайт. Кээерки клубтарда 2-3 кылат. Мен мурун бир улакчы мырзадан маек алып калган учурунда айтканда эле, улак бул өлүмгө алып барчу оюндардын бири деп. Кудай сактасын андай. Жаныңыздарды толкуэлге салып ойнойсуздар го? Жок, Кудай сактасын. Андай сөз нарыгы да андай эмес. Силер мисалы ат көрбөгөн үчүн ушундай ойдо болуп атасыңар, ал жанагы улакчы да Кудай сактасын, бирок ал деле жакшы улакчы эмес. Ал улакчы деген мисалы Мирхан агабыз каза болуп калды го. Ошол байкеге мисалы бәлким салыштырмалуу айткандыр деген ойдомун. Ал деген кырсык, ажал ушундай экен да. Болбосо андай урулуу, кагылуу, ат менен тоголом кетүү толтура эле болот да. Эмнеге ошонун баары өлүп калбайт? Кырсыкка шкафтын ортосунда. Ооба да, ал деген миңден бири, миллиондон бири болуш керек. 100 миңден бири деп коелучу. 1000 деп эле, 100 миңден бири деп коелучу.
улакчылардан интервью алып жүрөм, бирок улакчылар айтчу эле да ар дайым бул оюнда мындай жаракат алды, мындай болду депчи. майда чуда жаракат болот эми. Тияң көгөрөт, бияң көгөрөт, бияң чөйлөт, тияң чөйлөт, бирок бир эле жолу кол бут сындырдым, айрыман эле улак тартып атат. Колумду сындырдым, дагы бир айылда улак тартып атат. Ал мындай эле деп койсо. Жок, мындай эле эмес эми, бирок эл ойлойт болсок жаракат деле там базар жатып калат, мынтип калат деп. Жок, Кудай сактасын, андай болбойт. Мына жогоруда Мирлан агабызды эскерип айта кетти. Мирлан агабыз менен мамилеңиз кандай эле? Жакшы, агайын болчубуз, экөөбүз бир райондон, экөөбүз чогуу көп ойнодук. Бир командада болдуңуздар же? Ооба, 40 жашка өткөндө мен, алар менден улуу да, 3-4 жаш. Ошондо бир сезон экөөбүз чогуу, 2 сезонбу экөөбүз чогуу ойнодук, 40 жаштан жогоркуларды. Жакшы, мамиле жакшы болчу, экөөбүз агайын болуп, тең сыяктуу болуп жүрчүбүз ишилса. Тамашалашып, күлүшүп, өзү да жакшы жигит болчу. Атка аябай атты сүйгөн жигит болчу да, кыскасы. Өлүмүн дал ушул түз эфирден уктуңуздарбы? Жок, мен түз эфирин уккан жокмун. Мен ошол күнү именно улакка да барбай, ошол жерде алек болуп жүргөм, аттар менен анан кийин телефондо тери зарядкада коюп тургам ишилса. Анан кокустан эле бирдемкеден бирдемке болуп эле бирөө менен чалышып калып эле анан кийин эмне болуптур дегенден эмне болду десем эле ошондой ушундай дегенден уккан жокмун деп эле анан ошентип анан улакта ким бар экен деп ойлонуп туруп телефонду бирөөгө чалып ишилса ошол кабарды уккам. Ишенүү кыйын болду. Ооба, кыйын эле болду. Дал ушул мисалы улактан кийин көп эле адам коркуп калса керек, агабыз каза болгондон кийин демек улакта дагы ушундай кырсыктар болуп турат. 100 миңден бир случай экен булчу. Сиздер корккон жоксуздарбы анан өзүңүздөргө келгенде? Ойноп келатабыз, корккондор ойнобойт уже. Улакта мыкты болуш үчүн, сиз айткандай коркпош үчүн эркек мырзага кандай сапаттар керек? Эр жүрөк керек. Эр жүрөк болсоң эле баягы жүрөгүң көкбөрү деп согуп турса болду да. Командаңыздагы балдарды эмнеңизге карап тандап алдыңыз? Эми командада балдарды өзүнүн каждый позициясын карадык, ким кандай функциясын аткарат. Мисалы чабуучулардын ушул Килеген облустан жаш балдарды, анан кийин ушул деги эле мындай токтолуп калган жигиттерден карап кимиси жакшы экен деп. Неге дегенде ар позицияга бир улгайып, мындай токтолуп күчүнө толуп турган балдардан коштук обязательно. Неге деген жаштыктар жаштык кылып коюшу мүмкүн депчи. Анан жаштардан болсо ушул жигит жакшы чыгып келатат деп, ушул жигит жакшы чыгып келатат деп кеңешип, мен бул составты жалгыз түзгөн жокмун, 3-4 киши болуп түздүк. Анан ушул жигит Кудай буйрса келечеги экен, ушуну өстүрөлү деп защитниктер деле, коргоочулар деле ушинтип эле улгайып токтолуп калган жигиттерден бир экөөнү коштуруп, андан кийин ошолорго баягы үйрөтөлү ушуну чүйдүн, Сары Өзөндүн келе жаткан жакшы бир коргоочусу болуп өстүрөлү кулакчылар деп туруп, ушинтип кеңешип туруп 4-5 адам анан ушул курам түзүлдү. Чоң карачылык билдиребиз. Анан негизинен эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, Сары Өзөн командасынын көрөрмандарына алдыдагы жылдары дейбизби, алдыдагы күндөрү Сары Өзөн командасынан чоң эмнелерди күтө алабыз? Сары Өзөн командасынанбы? Ийгиликтерди күтөлү эле, Кудай буйрса, ийгилик коштосун бизди. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы өзүнчө бизге убактыңызды бөлүп, дал ушул Сары Өзөн командасы боюнча жакшынакай маалыматтарды берип өттүңүз. Жогоруда айтып калдыңыз, баарыбызга, бизди көрүп жаткан көрөрмандарга деле бир таң калуу жаратса керек, Сары Өзөн командасы нолдон түшүп кетти депчи. Буюрса мындан дагы чоң деңгээлге көтөрүлүңүздөр. Анан биз кийин келип, Сары Өзөн мыкты командалардын бири болду. Нолдон көтөрүлдү, чоң деңгээлге жетти деген убакта дагы да болсо сиздерден келип маек алып калалы. Кудай буйрса келгиле. Чоң рахмат. Алла таалам буйрса ошого жетебиз. Урматтуу Жылыстан YouTube каналыбыздын көрөрмандары, бул өткөн маегибиз сиздерге кызыктуу, ары пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Сиздердин кызматыңызда да болгону Махабат Жаныбек кызы. Кийинки бөлүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кийинки тапта